Кирпичтин заводтун чыгып аткан негизи бул ишер абайында так маалыматтын жетпегенине байланыштуу ушундай жагдай жаралып атат. Мен ошол үчүн силердин келгендерден пайдаланып маалымат берип коеюн. Биз өзү 2009-жылы мына Чалгындагы мамлекеттик ушу Байгаз кирпичтин заводу курулуп аткан жерде мамлекеттик геология балансына коюлган. Ошонун негизинде кийин мына Чалгындоо иштери жүрүп, бургулар иштери жүрүп лицензия алганбыз. Ошол лицензиянын негизинде 2009-жылдан бери иштеп келатабыз да. Негизинен аерде азыр айтып аткандардын чукуп кетти, терең болуп кетти дегенге түшүндүрмө берип кетсем, ал жерде өзү 6-7 метрден 8 метрге чейин гана нак топурак бар да. Калганы шал таштар. Себеби ошого чейин гана топурак калып барабыз да. Экинчи бир маселе, жана жолдор боюнча деп атышат. Жолдор боюнча айтып кетсек, да, жолдон биздин машиналар өтөт. Күнүнө 2-3 рейс өтөт. Калганы жеке биздин ар жагыбызда дагы сай бар. Мына машина сай деп коет, ошол жактан да шагыл алгандар, башка шамдар да өтөт да. Дагы айта кетсек, анда иш башталгандан бери мына элдин биз социалдык маселелерине жардам беребиз дегенбиз. Ал жагынан айтып кетсек, биринчи биз ушу кирпичтин заводду ачаардын алдында аксакалдар менен сүйлөшүп, жергиликтүү тургундар менен сүйлөшүп, чогулуш кылып, таза суу маселелерин айтканда, ошо көйгөйлөрдү чечип бергиле дегенде биз мына жетекчилик туризм накталай акчаны өзүнүн жанынан таза суу салуу катары кошкон да. Ошол боюнча өздөрүнүн келишпес болуп кандай экенин биз билбейбиз. Андан сырткары биз ошол жердеги колунда жокторго жардам берип келебиз. Кайрылса мына айыл башчылары менен биргеликте өздөрү айткан баягы суроолор менен келишет. Келгенде биздин жетекчилик эч качан мындай терс жооп бербестен ошолордун айткан наказдарын жардам берип, кышында андай бейбешарага көмөр деп келет, көмөр беребиз. Кирпичти өз басынан ошол атайын чечим чыгарганбыз, ушу жергиликтүү жашоочуларга атайын баягы айыл башчынын баягы тактамасынын негизинде 20%ке азындатып беребиз да. Мындай айтканда азыр 5 рыночный базар 5,5 сомдон сатып алса, алар ошо 4 сом 20 тиындан түшкөлүп атат. Мына биз башталгандан бери ошол жерде көп тургундар, өздөрү да көп үйлөр салынды. Мына аксакалдар келет мешитке, мына жаңы эле немебиз, мисалы айтып кетсем, былтыркы жылы 23 000 кирпич семент жагынан жардам бердик да. Андан сырткары мына билбегендерге маалымат катары айтып коеюн. Мектепке, ошол турмай жаткан мектеп бар да, ошо социализмде, ошол чоң мектепке былтыр директор менен завхозу кайрылуу жасап келишкенде 200 000ден ашып материалдык жардам көрсөтүп, ремонтуна жардам бердик. Андан ошол мектептин жанында азыр спорт площадка болуп атат. Ошонун долбоорун кылабыз дегенде, аша документине акча керек экен, ага 50 000 дагы жардам көрсөттүк. Эми айта берсе, жардамды биз ушу жергиликтүү тургундар менен ар дайым кайерде иштебейли, бизде башка да ишканалар бар. Жергиликтүү, биринчи ушу жергиликтүү тургундар менен карым катнашта иштеп келебиз. Боюнча айтып кетсек, мына биз ал жерге айта кетчү нерсе дагы бир нерсе, заводдун курулушунун себеби ошол 2009-жылдары президенттин мамлекетибиздин саясаты инвесторлорду тартуу, айыл өкмөттөргө жана айылдагы элдер жумуш менен камсыз болуу дегенине байланыштуу курулган. Азыр бизде сезондо азыр 50 адам иштеп атат, сезондо 70-80ге чейин адам ошол жерден эмгектенишет. Ал жерде условиялар түзүлгөн, тамактары ошо ишкананын эсебинен жана башка ошол иштеп аткан эмгекчилердин социалдык вопросторун карап турабыз. Анан налог боюнча сурагыңызда, налог боюнча биз бардыгы налогдор ушу биздин Кыргызстандын ичиндеги налоговый закондордун, салық закондордун негизинде түзүлөт.
ошол районубузга, мамлекетибизге 2,5 миллиондон 3 миллионго чейин налог төлөйбүз да. Хат прибылдан, жер салыктарынан жана роялти деген ар кандай түрдүү закондо жазылган налогтор бар. Ошонун бардыгын биз өз убагында төлөп, эч кандай биз налогдон бардыгыбыз жок. Бухгалтерлар такташтык аны. Бүгүн мына жергиликтүү кеңештин депутаттары менен да сүйлөштүк, айыл өкмөттү да барып сүйлөштүк. Бизде бардык документтер такталган, баягы жерден чыгып кетти, андай мындай деген сөздөргө бизде бар документтерди такталып 1 метр дагы баягы биздин лицензия берилген чегарадан чыккан жокпуз да. Бардыгы закон азыр көрүп атасыңар, закондон сырт иштесең текшерүү деген ошончо технологияга жетишкен эч кандай андан качып же болбосо биздин нерсени жашырууга мүмкүн эмес. Ошондуктан бардыгы закон ишенемдүү. Эч кандай бир нарушение жок да биздин тараптан. Эми эл менен Кудай кааласа биргеликте, ынтымакта ар кандай нерселер, суроолор болсо, талаптар болсо биргеликте чогулуп, отуруп түзүлүшүп чечебиз деген биз оюбуз түз да, Кудай кааласа. Аялды мен ошол Мада айлап койдун тургун катары мен билем. Ал мына Мадын центринен баштап бизде өтө жолу начар болчу мурдун. Жакында мына Мадын чоң жолдон баштап немеге чейин, баягы дөңдө мечит бар, мечитке чейин bundan 2 жыл мурун уже асфальт төшөлгөн. Андан ары мурун кайда Сайыз маалындагы жолду эскирип, азыр начар болуп калды, ачыгын айтканда. Жергиликтүү жанагы тургундардын талаптары боюнча мына быйыл биз эми иш баштадык да. Карантинге байланыштуу азыр мүмкүнчүлүккө карап туруп, азыр 1-2 күн ичинде Кудай кааласа азыр немени заявленияларды бердик. Грейдер келсе, бүгүн грейдерге кетти машина. Эртең бир күндөн грейдер келсе, уже шагылдарды төшөп, азырынча ошол баягы немеден мечиттен баштап мазарга чейинки 650 метр деп атышат. Ошол жолду шагыл төшөп грейдер менен тегизеп турабыз азыр. 2 айдан кийин, 2 айдан 3 айга караганда уже баягы жерде асфальт беребиз деп уже жетекчилик убадасын берди. Ал Кудай кааласа ишке ашат деген мен ишеничтемин. Аткарабыз. Кудай кааласа эч кандай биз колдон келген ишти бул жергиликтүү ошо тургундардан биз аябайбыз, Кудай кааласа.